Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргызстандын аймагында полимерден жасалган желим баштыктарды чектөө жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Аталган долбоорду Мирлан Маматалиев, Асылбек Жээнбеков баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан. Демилгечилер бул долбоор менен бир жолу колдонулчу полимер материалдардан жасалган баштыктарды алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салууну сунуштап жатышат. Канчалаган ушул адамга зыян экенин билебиз. Ошондой эле андан өтүп жаныбарларга жана ошондой эле мына будайыбыз берген биздин жаратылышка бир топ чоң зыяндарын келтирип отурат. Азыр эле мына сиздер ысык көл маселесин карадыңыздар. Ошол эле ысык көлдө биздин эң мындай сыймыктанган жерибизде канчалаган ошол көлдүн астында ошол пленкалар, пакеттер чыгып атат. Жана башка бир топ ушул туристтер жүрө турган жерлерде ушул мусорлорду көрүп атабыз. Айтор ушул жиркене турган айрым учурларда ушундай көрүнүштөргө ээ болуп атабыз да. Учурда күнүмдүк турмушубузда желим баштыктардын мааниси аябагандай эле чоң. Маселен, дүкөндөн же базардан бир нерсе сатып алганыбызда анын зарылчылыгы барбы, жокпу, баштык каптатып алуу ар бирибизге адатка айланган. Бишкек шаарында дүкөндөр күнүнө 3төн кем эмес түрмөп желим баштыктарды колдонушат. Ал эми өлкө боюнча алып караганда орточо эсеп аябагандай эле чоң көрсөткүч түзөт. Ал эми дал ошол желим баштыктардын көп колдонулушу айлана чөйрөнүн булгануусуна өтө чоң себеп болууда. Аталган мыйзам долбоорун тийиштүү адистер да туура деп эсептейт. Анткени желим баштыктар кайра иштетилбей, жер алдында калгандары болсо кылымдар бою чирибей сакталат. Ошол себептен полимер эмес кагаз баштыктарга өтүү туура деген ойдо. Себеби кагазды кайра иштетүү оңой жана аларды көмгөн күндө да жаратылышка кайтарылышы бат ишке ашат. Көп бөлүгү бул пластиктен жасалган баштыктар келип жатат бүгүнкү күндө таштанды жайына. Аларды кайра иштетүү маселеси да ошолукка турат. Ошондуктан кагаз баштыктардын колдонулушу бул түздөн түз таштандылардын азайышына көмөк көргөзөт деп айтсак болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө кайра иштетүү тармагы пластик бөтөлкөлөрдү, металлды жана башка калдыктарды кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн болсо, пластик баштыктары түздөн түз баягы көмүлүп жатат дагы. Алар табигый түрдө жаратылышка кайра кайтарылышы 200-300 жыл мөөнөттү алган убакытта гана ишке ашып атат. Мамлекеттик экотехинспекциясы бул мыйзам долбооруна толук макул. Дал ушул желим баштыктарды колдонуу жаратылыштын булгануусуна чоң себеп болууда. Анткени өрттөсө аба булганат. Күндүн ысыгында калса зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Улуу заттар өсүмдүктөргө да залакасын тийгизерин кошумчалады. Бүгүнкү күндө ошол азык-түлүктөн чыккан таштандылардын арасында жанагы желим бөтөлкөлөр, салафандар жана ушул сыяктуу бир химиялык заттар түзөт да. Булардан көп убакытка чейин жатканда, айрыкча ысык, суук аба ырайы учурунда бул таштандылардан атайын уулуу заттар бөлүнүп чыгат. Булардан уулуу зат абага кошулат. Анын айлана чөйрөсүндөгү жана өсүп жаткан өсүмдүктөр ошол жердеги жан жаныбарларга өтө чоң зыян келтирет да. Кыргызстандын аймагында 406 полигон бар. Алар жалпы 600 гектар аянтты ээлейт. Ал эми полимер буюмдары жылына сырттан 3000 тонна кирсе, өзүбүздө да ошончо көлөмдө өндүрүлөт. Ишкерлер жалпы 9 миллион сом салык төлөшөт. Аларды кыйнабоо максатында аталган мыйзамды 22-жылга чейинки мөөнөттө ишке ашыруу сунушталды. Ага чейин жеткирүүчү менен өндүрүүчүлөрдү полимер эмес крахмал пакеттерине өтүү керектиги айтылды. Кошумчалай кетсек, Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарылат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40%-ын полиэтиленден жасалган буюмдар түзөт. Ильяс Анарбай уулу, Өскөн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.